Assalamu alaikum, hurmatlı kırgız elim, hurmatlı bekendештер. Кудай буйрса, мынакей кайрадан Индияга жакшы сапар болгон турат. Дал ушул биз отурган жерден, дал ушул Манас аэропортунан 2 жыл аралыгында биз Ак ниет аманат коомдук фонду 40 бейтап узаткан экенбиз. Мына азыр 40 бейтапка кошулуп, 41-чи бейтап мына ушул Лачынбек кошулуп кетип баратат. Кудайга шүгүрлөр болсун, ушунча жаш бөбөктөрдүн, ооруп аткан инсандардын оорусуна, ден соолугуна Аллах Таалам бизди себепкер кыла алды. Биздин Ак ниет аманат коомдук кайрымдуулук фонду мына ушундай муктаж болуп турган, ооруп турган, көзү чачырап турган бир туугандарыбыздын оорусуна себепкер боло алды. Бирок эң негизгиси сиздерге окшогон карапайым берешен элибиз менен мына момундай ооруп аткан бир туугандарыбыздын ортосуна көпүрө боло алдык. Албетте биз баягындай ишеничибизди, сиздердин ишенимиңиздерди актаганы дайым аракеттебиз. Мына азыр көрүп турган жаш наристелерди көрүп турасыздар. Мына ушул Алихан кичинекей балабыз 2-чи ирет баратат. Татынайымды 2018 жылдары ушу коопчулук менен бөлүшүп, ушу сиздердин жардамыңыздар менен болуп отуруп, Кудайым буйрса азыр 3-чү ирет Индияга баратат. Мен эмнеге сүйүнөм, ушул балдар баягындай операциясыз лечение менен сакайып келип аткандыгына ушунчалык сүйүнөм. Буга чейинки тартып аткан видеолорго сиздер жазыпсыздар. Мен көрдүм. Өзүң барсаң болот эле, жакшы болот эле деген сөздөрдү жазыпсыздар. Туура айтасыздар. Өзүбүз барсак жакшы болмок. Бирок шартка байланыштуу өзүбүз Кыргызстанда калып атабыз. Бирок ал жакта бүт ушул татынайымдарды карап аткан врачтар Викас Дуа, ошол эле больница Фортис больницанын менеджерлери, ошол эле больницада котормочу болгон бизге мыкты кызмат кылып жүргөн бир тууганыбыз бар, өзү мусулман. Мына ошолордун баардыгына дайындап, тактап, баардыгын бандай тастыктап койгонубуз үчүн ишенип, мына азыр ушуларга кошулуп Лачынбектин атасы кошулуп бараткандан ишенип калып атабыз. Урматтуу бир туугандар, туура түшүнүңүздөр. Албетте бандай мүмкүнчүлүк болуп турганда, убакыт кенен болуп турганда биз деле барып келмекпиз. Эң негизгиси азыркы маалда чет жакка чыгуу үчүн өзүңүздөр жакшы билесиздер, көп документтерди талап кылып атат. Ошонун негизинде андан башка өзүбүздүн бир шарттарыбыз бар эле, ошого байланыштуу Кыргызстанда калдык. Кыжалаттуу болуңуздар, Кудай кааласа бул балдардын жакшы күндөрү, анан жакшы болгондору, кыскасы жакшы жаңылыктарын сиздер менен бөлүшүп турабыз. Андыктан баардыгыбыз, урматтуу bekendештер, дуа кылып туруңуздар. Эң негизгиси мына ушул балдар жакшы болуп кайтсын, жакшы жаңылык менен кайтсын. Биз күтпөгөндөгүдөй өзгөчө бир жаңылыктар менен кайтсын. Кудайым бир жакшы күндөрү менен элибизге, мекенибизге, ата-энелеринин, бир туугандардын, жакындарынын жанына өзгөчө жаңылыктар менен кайтарганды насип эткен болсун иншалла. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Бүгүн 8 февраль, таңкы саат азыр 3 болуп атат. Дагы 3 сааттан кийин Дубайга учат. Через Дубай кетип атат, Делиге учушат. Урматтуу бир туугандар. Анан мен бир нерсени айтып койсом, кичине жакыныраак келсеңиз. Мен бул балдар боюнча баягы анализдерин айтып кетсем, буга чейин быйылкы жаңы чыгып аткан видеолорду айта кетпептирмин. Алихан, Татынайым, Лачынбек ушу ыйлап аткан баланы көрүп атасыздар. Булардын анализи так онколог врачка барат. Буттун ичинде Алихан боюнча айтып кетейин, Алихан менен Татынайым. Буттун ичинде сөөктүн ичинде чучук болот. Мына ошол чучукта майда клеткалар, көзгө көрүнбөгөн клеткалар болот экен. Ошол клетканын жардамы менен кан айланып турат. Бир убакта ушул Татынайым менен Алихан ошол клеткалар иштебей, ай сайын кан куйдуруп жашап жүргөн убагы болгон. Мына азыр лечениянын жардамы менен эч кандай кан куйдурбай, дагы да бирок лечениянын үстүндө кан куйдурбай жашап келатат. Лачынбектин болсо боорунун жанына опухоль чыгып алыптыр. Опухоль белине дагы уже дөмпөйүп чыга баштаган. Мына ошол кыскасы айтканда баягындай онкологический оору булар. Кудай кааласа жакшы бир кабарлар менен кайтат деген үмүтүбүз бар. Андыктан дуа кылып туруңуздар. Ушул шириндер үчүн, бөбөктөр үчүн көп чын жүрөктөн дуа кылыңыздар. Рахмат барыңыздарга. Тынч болуңуздар. Салам алейкум.
Бир туугандар, урматтуу мекендештер, мына тул туйган баланы көрдүңүздөр, Нарындын, Алайдын мырзасы. Мен жогоруда айтып өткөндөй, Алдынбек Татканын урпагы. Өзгөчө бир баатыр палбан жигит боло турганына караңыздар, башкача жигит. Томпоюп турат. Бул Татнайым боюнча, Татнайым кичинекей кыз эле. Билесиздер, бети кубарып, бетине кан жүгүрбөй, ушундай кыйынчылык алсырап жүргөн маалда көтөрүп алып, ошол Жалал Абадта, Ошто, Бишкекте базарларды кыдырып, тыйындап каражат чогулткан күндөр болгон. Мына ошол эмгектин артында Татнайым караңыздар, чоң татынакай сулуу кооз болуп турат иншалла. Бул бала болсо ушул кара дайралык жаңы чыккан бала. Ыйлап атат, кыйналып турат. Чындыгында бандай химия алыптыр буга чейин. Химия алгандан кийин ынжык болуп калат экен, ыйлак болуп калат экен. Ушундай ордунда турбай эле ата-энесин тынчсыздандырып атат ушул азыркы учурда. Андыктан бул балдар үчүн көп дуа кылып коелу иншалла. Мына азыр биз узатып аткан ушул 7 инсан кетип баратат. 3 жаш наристелер, 4 ушул эжелерибиз жана агабыз. Кудай кааласа жакшы күндөр менен кайтканды Кудайым насип эткен болсун иншалла. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, мен Кудай кааласа бул жакка отуруп алсаңыз, отуруп алыңыз. Козу ыйлаба. Урматтуу бир туугандар, мен бул балдардан бир өтө чоң үмүт кылат элем. Ушул балдар азыркы кыйналып жүргөн учурун бир убактарда эстеп, Кыргызстанга бир өзгөчө салым кошо турган, Кыргызстан сыймыктана турган бир өзгөчө балдардан болот деп биз ишенебиз иншалла. Бай бешиктеги баланын бек болорун ким билет дейт го. Андыктан мына ушул балдар эртеңки күнү Кыргызстандын келечеги. Балким ушул балдар бир мамлекетибизге, эли журтубузга бир өтө өзгөчө ийгиликтерди алып келе турган балдар болор балким. Албетте ниет кылсак сөзсүз болот. Караңыздар, жаштайынан канчалык сыноолорду баштан өткөрүп, кыйналып, момундай күндөрдү өткөрүп, жашоого чыңалып келатат. Кудай кааласа булардан үмүтүбүз чоң иншалла. Мына ушундай достор, туугандар, аманчылыкта көрүшкөнчө тынч болуңуздар. Чындыгында бала ыйласа, наристе ыйласа ушунчалык баягы жүрөгүң элжиреп эзилет. Айрыкча меники жүрөгүм тилинип кетет чындыгында. Жаш наристелер ыйлаганда, бөбөктөр моминтип көз жашын төккөндө, анын жанында анын ыйлаганын көрүп, ата-энесинин ыйлап атканын, сыздап атканын көргөндө, менин кабыргам кайышып, сай сөөгүм сыздап, жүрөгүм тилинип кетет. Колумдан келсе ушул балдар үчүн, кыйналып аткан бир тууган мекендештерим үчүн жанымы дагы бергени даяр болуп калам ошол учурда. Ошондуктан Аллах Таалам ушул иштерге бизди себепкер кылып атса керек. Ушундай иштерге сен чыдайсың, көтөрөсүң. Ушунча инсандардын кайгысын бөлүшөсүн деп Аллах Таалам жөн жайынан бул ишти бизге бербесе керек. Ушундай урматтуу мекендештер, аманчылыкта көрүшкөнчө Чыңгыз атабыз, Саякбай атабыздын жолун жолдогон балдар болсунчу ушул балдар, Кудай кааласа иншалла. Ниет кылайлы, дуа кылайлы. Баарыңыздарга Бишкек, Манас эл аралык аэропортунан жылуу салам жолдойбуз. Кудай кааласа эртең ушул убакта Индия Нью-Дели шаарынан бул балдардын биз жетип келдик аман-эсен деген жаңылыгын күтөйлү иншалла, кабарды күтөйлү. Кудайым ак жол берсин. Жолдорун ачык кылсын. Ар бир ниет максаттарына жеткирсин. Балдарга Кудайым шифа берсин иншалла. Негизгиси заманыбыз тынч, өлкөбүз бүтүн, элибизде ден соолук болсун иншалла. Рахмат барыңыздарга. Ассаламу алейкум. Москвага кетип аткан бир туугандарыбыз
Внимание пассажиров. I request to proceed. Checking out. Бишкек On the first floor. Манас эл аралык аэропортунда учуп аткан жана учуп келип аткан адамдар мурункудай көп эмес, аз көрүп атасыздар. Биздин азыркы уча турганыбыз мынакей Дубай. Көрүп турасыздар, саат 5:55-те учат. Куда кааласа мынакей Дубай 5:55-те учат. Дубайда 8 саат ожидание болот. Андан ары Делиге көздөп учат иншалла. Мына ушундай достор, туугандар. Азыркы учуп аткан рейстер Стамбулга саат 3:45-те учат экен. Андан кийин Дубай, Москва, кайра Стамбул, Ош, Исфана дейт го. Исфанага да учуп калыптыр иншалла. Мынакей. Англисче жагы, англиске, Стамбул, Дубай. Ушундай достор, аманчылыктарда көрүшкөнчө, бул аэропортто канчалаган эли журтубуз ушундай сапар тартып жүрүшөт. Сапарларын Алла Таалам ачык кылган болсун иншалла. Эмне ниет максаттары менен сапарга чыгып атса, ошол ниет максаттарына Алла Таалам жеткирген болсун. Аман болуңуздар, урматтуу кыргыз элим. Жакшылыктарда көрүшкөнчө.